Жапайы туризмдин керемети эмнеде жана андан Казакстандын кайсыл жеринен эргүү алса болот? Биздин өлкөнүн деңиздери менен Орусия патшачылыгынын алтын камдарын кайсыл уламыштар бириктирип турат? Бул жана башка көптөгөн кызык нерселер тууралуу Имантау жана Шалкар көлдөрүнүн жээгинде туруп Welcome to Kazakhstan долбоорунун жаңы чыгарылышында баяндап бермекчибиз. Казакстандын башкы курорттук оазиси Бурабай тууралуу бардыгы угушкан. Андан анча алыс эмес жерде Түндүк Казакстан облусунун Айыртоо районунда дагы бир туристтик бермет Шалкар жана Имантау көлдөрү бар экендигин көптөрү деле биле бербейт. Бул Welcome to Kazakhstan долбоору. Менин атым Закиржан Мамлютов. Дүйнө таануубузду кеңейтип алалы. Анда эмесе кеттик. Саякатыбызды биз Шалкар көлүнөн баштайбыз. Тоздуу, бирок акактай тунук. Анын узундугу 12 чакырымды ээлип жатат. Ал эми тереңдиги 15 метрге жетет. Бир тарабынан көл калың токойлор менен чектешкен болсо, экинчи жагынан жээктери күн нуруна чөмүлүп турат. Бул жердин суусу чынында эле тунук. Анын тереңдиги 2 метрге чейин көрүнүп турат. Кумдуу жээктер сыяктуу эле аскалуу жээктер дагы бар. Жалпысынан алганда бул жерден ар бири көңүлүнө жаккан жай таба алат. Шалкар көлүнүн аянты 3000 гектардан ашат. Ал эми суусу болсо айрым деңиздердикиндей жана ошолордукундай эле пайдалуу касиеттерге ээ. Казакстан океандардан эң алыс турган өлкө. Бирок Шалкар көлүнүн суу мейкиндигин кесип өтүп бара жатып, кеменин бортунда олтуруп, ал абдан деле коркунучтуу эмес экенин түшүнөсүң. Деңиздер менен океандарды толук кандуу алмаштыра алган жаратылыш кереметин ар дайым табууга болот. Жакын жайгашкан башка курорттук аймактар менен катар Шалкар көлү байыркы реликтик тилкенин бир бөлүгү болуп саналат. Карагайлуу токойлор бул жерде муз доорунан бери эле өсүп келет. Казак тилинен которгондо Шалкар бул чоң, кенен көл дегенди билдирет. Аталышы абдан кеңири тараган. Ошондуктан Түндүк Казакстан облусунун Шалкарын өлкөнүн башка облустарындагы ушундай аталыштагы эле көлдөр менен алмаштырып албагыла. Кантсе дагы Айыртоо районундагы Шалкар бөтөнчө жакшы. Көчмөндөрдүн жашоосу жылкычылык менен ажырагыс байланышта. Анын бардыгы кайсыл жерде өткөндүгү деле маанилүү болгон эмес. Ээн эркин таладабы же живопистүү көл жээгиндеби? Кантсе дагы ушундай болгон аргымак атты минип алып, көл жээгинде удургуп чалып өтүүгө не жетсин. Балким жүздөгөн жылдар мурун байыркы баатырлар Шалкар көлүнүн күзгү сымал мейкин бетин карап алып, аргымактарын чапкан чыгар. Баса деңиз менен дагы бир окшоштугу Шалкар көлүнүн суусу туздуу болгондугунда катылган. Толкун жиреп чаба куруп, анын беттерин туздуу тамчылар жууп турган деп мактанууну каалагандар үчүн дагы бир белек. Ушунун бардыгына кошумча иретинде Айыртоо районуна келүү менен сиз бул жакка келгениңизге эч бир өкүнбөйсүз. Анткени өзүңүз үчүн көптөгөн кызыктуу нерселерди ача аласыз. Шалкардан анча алыс эмес жерде дагы башка рекреациялык аймактар жана жада калса ырымдуу аймактар дагы табылат. Ошондой эле райондун меймандары 19-кылымдын реконструкцияланган жайына да бара алышат. Ал жерде казактын улуу этнографы Чокон Валиханов чоңойгон. Жалпысынан алганда туристтер бул жерден эч зеригишпейт.
Шалкардын дагы бир жакшы жагы ага жетүү анчалык татаал эместигинде камтылган. Эгерде саякатыңызды Казакстандын Борбор калаасынан баштоону мерчимдеп жаткан болсоңуз, анда Көкчө тоо тарапка бет алыңыз. Жолдо бара жатып Бурабайга дагы Башпага кетиңиз. Анан Көкчө тоодон батышка карата жол артып, 1 саат аралыгында Шалкарга жетип барууга болот. Бул жерде эс алып каалаганча күнгө кактанып алып, Имантау көлүнө бара кетүүнү да эстен чыгарбаңыз. Ага жарым саатта жетип барса болот. Болгону ондогон чакырым эле өтөсүз. Имантау рекреациондук аймагы өзүндө түндүктөн түштүккө карата 70 чакырымды ээлеп жаткан жаратылыш тутумун туюндурат. Анын өзөгүн көлмөлөрү менен тоо токой ландшафты жана Имантау көлү түзөт. Ал көл аймактагы эң сулуу көлдөрдүн бири деген наамды укуктуу ээлеп келет. Көлдүн суусу тузсуз. Ага түштүк жана чыгыш жээктеринен анча чоң эмес 2 өзөн куюп турат. Имантау көлүнүн орто жеринде жүрөк түрүндөгү живопистүү арал орун алган. Анын аталышы Казачи. Чынында эл ичинде аны Жыландуу деп аташат. Бул жерде ал жанды кыйла байырлаган дешет. Арал жашылчага толгон жана Имантауга келген ар бир туристтин максаты ошол аралга жетүү болуп саналат. Остров называется Казачий, потому что по воспоминаниям. Бул жерди байырлагандардын айтымында 1905-1910 жылдарга чейин ал жака 2 тилке жол алып барган экен. Бири Имантау жээгинен, башкасы Арык балык тараптан. Ал жака казактар топтолушчу. Жээни ошол жерде өтчү. Бир нерсе болсо ошол жакка жашынышчу. Ошондон тартып ал жер Казачий аралы деп аталып калган. Там где-то если что-то случалось на этом острове, вот с тех пор он Казачий остров называется. Түндүк Казакстандын көптөгөн көлмөлөрүн элдин сөздөрү адмирал Колчактын алтыны тууралуу уламыштар менен байланыштырышат. Кызыл армиядан качып бара жатып, Түндүк Казакстан жана Петропавловсктан өтүп, адмирал падыша алтыны жүктөлгөн вагонду аймактын көлдөрүнүн бирине чөгөртүп жиберген дешет. Генчтин катылган жерин Имантау көлү деп көп аташат. Ошол уламыштан улам генч издегендердин көптөрүн көлдүн жээги кызыктырып келет. Ал чындыкпы же жокпу аны биле албайм. Ал жакта сууда кечмелик менен рельстер бар. Тигил жакка тоо алдына кетишет. Алар эмне үчүн керек? Мурда көл башка конфигурацияда болчу. Балким ал жакта кургакчылык болсо керек. Ошол жакка каттаса керек. Балким эмнеге болбосун? Ошол алтынды бардык жактан издешет. Имантаунун жүрөгү бул жерде байыркы замандан бери сакталып келе жаткан кийине жалбырактуу токой. Улуу талаа ортосунда жашылча камтылган мындай аралчалар анча деле көп эмес. Дал ошондуктан ушул сыяктуу бейиш бурчтары туристтер анан да кадимки эле жергиликтүү жашоочулар тарабынан бааланып келет. Түндүк Казакстанда жел кайыкта сейилдөөгө болот деп ким ойлоптур? Көндүмдөрдү артка калтырабыз. Болот. Анан дагы шамалдап алып, көптөгөн туристтер бул жака ошон үчүн эле келишет. Бул жердин өздүк жел кайык клубунун пайда болгонуна анча деле көп боло элек. Анын негиздөөчүсү Борбор калаалык энтузиаст Жанат Омаров. Ал келген меймандар өздөрүн чыныгы деңиз кызматкери катары сезишин гана сунуштабастан, жергиликтүү балдарды жел кайык чебери деген татаал чеберчиликке үйрөтүп келет. Пытаемся развить в Северо-Казахстанской области парус. Түндүк Казакстанда жел кайык спортун өнүктүрүүгө аракет көрүп жатабыз. Бүгүнкү күнгө карата бизде ар кыл чемпионаттардын байге ээлери дагы бар. Биз машыгып жатабыз, эч кандай көйгөй жок. Албетте бизде сезон бир аз азыраак болот, бирок келип жатышат түштүк кенендиктерге дагы. Кышкы мезгилде биз ал жакта дагы машыгып келебиз. Имантаунун дагы бир укмуштуу өзгөчөлүгү таштак дөбөчөлөр. Алардан курчап турган жаратылышка укмуштуу көрүнүштөр ачылат. Байкоо жүргүзүү, аянтчаны табуу көйгөй деле эмес. Анан дагы Имантаунун эң белгилүү туристтик каттамдарынын бири жаратылышты сүйүүчүлөрдү ошол адырларга алып келет. Узактыгы 7 чакырым болгон жолду басып өтүп, турист Бурчтук дөбөсү, Казанча дөбөсү, ошондой эле Ракельский үңкүрү деген укмуштуу жерлерди көрө алат. Живопистүү капчыгайларга көз чаптыргандан соң жол туристтерди кайрадан Имантау айылына алып келет.
глядя на... Шалкар жана Имантау көлдөрүнө байкоо салып туруп, жаратылыш Казакстанга мейкин талааларды гана эмес, укмуштуу сулуулуктагы токойлор менен көлмөлөрдү дагы тартуу кылганын түшүнөсүң. Ал эми ошол жээктерге бара элек бардык адамдарга ошол жерде болуп калууну кааламакчыбыз. Анткени аны көрүү керек. Имантау Шалкар курорттук аймагы сиздерди күтөт. Welcome to Kazakhstan.